Серептүү телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. 27 сентябрь күнү Барскон айылынан Каракул шаарын көздөй курбу кызымдын үйүнө барам деп кеткен боюнча дайынсыз болуп жаткан 2008-жылкы кыз изделип жаткан. Ал эми окуядан көп узабай, тактап айтканда 29 сентябрь күнү кыздын жансыз денеси Боом капчыгайында табылган. Ал эми маркумдун жакындары, карындашы киши колдуу болгонун айтып, шектүү катары кармалган адам акыйкат иликтенип өз жазасын алсын деп акыйкатты издеп биздин телеканалга кайрылышууда. Ал эми окуянын чоо жайын алдыда биргеликте билели. Саламатсыздарбы, менин атым Сымык, маркум Байке Солом, бир тууган. 27 сентябрь күнү саат 12:30 чамасында Жетегүз районунун Барскон айылынан подругамдыкына барам деп ошол Жетегүзгө чыгып кеткен бойдон дайынсыз кечинде ошол издөө иштери башталды. Чалып, 2gx'тен картадан карап, местоположениясын. Анан жок, биз барып заявление жазалы деп айылда туугандар ошентишти. Барса ошол 3 күндөн кийин каралат деп коюптур да. Негизи 3 күн жоголгон адам аган. Ошол районго барып, анан райондон Жетегүз районуна жаздык. Анан ошол жерден издөө иштери башталды. Ошол 28 сентябрь күнү Жетегүз Нижний деп коет экен, ошол жактын безопасный городдун камерасынан ошол кыздын жөө басып өтүп бараткан видеосун таптык. Аны жалгыз эле басып бараткан. Жалгыз басып бараткан. Анан эле аркасынан Honda Stream үлгүсүндөгү машина өткөнүн байкадык. Аны көргөндөн кийин ошол машинадан эле уже күмөн санай баштадык. Ошол машина эле издеп, ошол машинаны издете баштадык. Шаарда тааныштырга чалып, безопасный городко дагы кош бергиле, карап бергиле дедик. Баары макул деп атышты. Анан айылда ошол Жеңиш айылы жакка кириптир ошол стрим. Көлдүн жээгин издей башташты туугандар. Көлдүн жээгин издей башташты, табылган жок. Анан тиги адамдын сүрөтүн таптык. Машинанын ээсин сүрөтүн таап эле ушулго деп ошого чалдык. Чалсак, машинамды сатып ийгем деди. Шаардык бирөөнө сатып ийгем деди. Шаардагы адресин таптык дагы ошол прописка боюнча. Анан үйүнө бардык, үйүнө барсак, ал үйдү сатып ийиптир. Башка бирөө жашайт экен, бияк сатып ийген. Биз жашайбыз дешти. Макул деп кечке маал ошол бүгүн көчөгө кечке маал туугандар издеп атышты. Кылмышка шектелип аткан адамды туугандарыңыздар издеп таптыбы же милиция издеп таптыбы? Милиция кызматкерлери издеп табышты. Ошол бизге ошолор айтышты, кармадык. Ушундай мойнуна алды. Мага ошол Азамат деген опер чалып, ошол мырза айтты. Ушундай, мен маяк чалсам басып койду, анан кайра чалсам кайра басып койду, анан өзү чалды. Ооба, мен сурадым, ушул маалымат чынбы? Ушундай өлтүрүп анан ыргытып ийди деген маалымат уга баштадык. Биз чынбы десем, ооба, бирок эч ким айтпай тургула деди. Ошол эме боюнча айтсаңыз, жигит боюнча айтсаңыздар, сиздер өзүңүздөр өз ара издеп баштадыңыздар. Негизи ал баланы мурун кийин ата-энеси же жакындары таанышуу экен. Таанычу эмес. Биз ошол жана машинанын номери аркылуу бияктан населенияга пробивать эттердик. Ушул машина кимге катталганын карап бергиле деп милиция кызматкерлери бизге таап берди. Сүрөтүн таап берди, аты жөнүн, адресин, машинанын номерин. Машина өзү залогдо, анан арестте болчу экен да машина негизи. Ошондон эле шек санай баштадык. Ал эми ата-эне жакындары эмне деп атышат? Карындашыңыз 17 жашта мектеп курагындагы кыз экен да, мектепте окуп жүргөн. Мурун кийин мындай жок болуп кеткен учурлары негизи болчу беле? Жок, ал кыздын бир дагы адамга мындай жамандыгы жок болчу. Үйдө дагы үй бүлөбүздө бири-бирибизди урушуп, бири-бирине кыйкырып, ата-энебиз урушкан бир да маал болгон эмес. Ал үйдөн кетип калмак турсун, үйдөн чыкчу дагы эмес. Ошол подругама барам деп чыккан эле. Мындай болуп кетти. Карындашыңыз жөнүндө айтсаңыз, үй бүлөңүздөр тууралуу канча бир тууган эле? Карындашым үй бүлөдө эң улуусу эле. 3 тууган эле, андан кийин инилер бар. Жалгыз кыз беле? 27 сентябрь күнү ошо издөө иштери башталды. Көчө түнү ошол Боом капчыгайынан
ошол сөөгүн таап калдык да бизге ошол чалышты милиция кызматкерлери. Бир үйдүн жалгыз кызы эле, андан кийин брачкалары бар болчу, инелери. Мынтип мына ата энеси, бир туугандары биз сыздап эле отуруп калдык. Башка укарга айлабыз жок. Анан жана интернетке маалымат тарап атпайбы? Зордукталып, анан өлтүрүлгөн депчи, ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизи биз деле ошентип, негизи ошо зордукталып өлтүрүлгөн боюнча биз деле ошентип ойлойбуз, бирок экспертиза чыкмайынча белгисиз деп атышат. Бирок мен ойлойм, если кыз зордукталбаса, бул жөндөн жөн өлтүрүлбөйт болчу да. Анан жанагынтип муздап коюптур, үчөө болчу экен деген боюнча азыр так маалымат жок. Мага ошол милиция кызматкери чалып ошол айтты, ошол муунтуп өлтүрүптүр деп. Кечинде ошо телонун сөөктү тапканда мага чалды да. Ошондо мен сурадым, айта бергилечи, эмне болду, бычактаптырбы десем, жок, муунтуп өлтүрүптүр деди. Ал айтып атпайсызбы эме депчи? Зордукталган деп айтылып атат депчи. Бул каяктан тараган маалымат? Интернетке да бул нерсе чыкты да, зордукталып анан өлтүрүлгөн экен депчи. Если зордукталбаса, анда Айсулуу карындашыбыз жөндөн жөн себеби жок, мынтип өлтүрүп койбойт эле деген ойдомун. Зордукталган. Сөөктү эң биринчи көргөн ким бардыр? Кыздын жансыз денеси кандай абалда экен? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ал жөнүндө бизге так маалымат беришкен жок. Мен барайын дедим бияктан, ошол бизге ошол гурдан чалганда мен барайын, мен чыгайын десем, жок, келбей эле кой, убара болуп каласың деди. Анан ошол сөөктү азыр экспертиза келет, карайт, караколго чыгабыз, ошол жака бара бергиле деди да, кайра барбай тургула. Биз өзүбүз айтабыз, ошол жака келгиле, эртең менен 9-да ошол морг ачылат, каякка алып барганыбызды ошондой айтабыз дешти. Телону эч ким, жакындарыңыздардан эч ким көргөн жокпу? Жок, азыркы учурда жакындарыбыздан сөөктү эч ким көрө элек. Көчө түнү табышкан, бүгүн уже саат 10 болуп калды, эч ким көрө элек, эч ким бара элек, сөөк каякта экенин да билбейм. Карындашымды ошол салып кетип, зордуктап жана өлтүрүп койгон зөөкүр 1984-жылкы адам экен. Буга чейин биз аны тааныбайбыз. Карындашым эч ким менен кыз жигит болуп да сүйлөшпөгөн. Биз билебиз, үйдө бири-бирибизден жашырмай деген нерсе жок. Баарын болгондой айтабыз. Ошол башка ошол зөөкүр тууралуу ошол туулган жылынын аты жөнүн, сүрөтүн эле таптык, башка эч нерсе таппадык. Карындашым Айсулуу ушул мен билгенден ушул убакка чейин ошол бирөөнө дагы мындай катуу сүйлөбөгөн. Бирөө менен даже мындай тааныбаган бирөө эмес, даже туугандары менен сүйлөшчү эмес. Мындай өзү менен өзү күлүп жүрөрчү, бирок ичиндеги нерсени айтчу, ушундай болуп атат, мындай болуп атат, эч нерсе жашырчу эмес. Бизде ошол үй бүлөбүздө бири-бирибизден жашыруу деген нерсе жок. Кандай болот, сразу ортого салып, туугандар менен чечебиз. Буга чейин бирөө менен урушуп же жанагындай, кандай десем, мындай суицидке барам деген тема жок болчу анда. Ошол балким бизге айтпай жашырбай коет дейли десек, баарын эле айтып келген ушуга чейин. Бул иш деле айтылмак да, еще подругама барам деп чыгып, ошо баратып жолдон жанагынтип салып кетип атат да. Ошол курбу кызынан сурадыңарбы? Негизи экөөңөрдүн жолугушуу пландалган беле, сүйлөштүңөр беле деп? Курбузунан сурадык, ошол мага келем деген, бирок келген жок деп койдум да. Ошол эмне болгон, кандай, эмнеге чыккан, ага эмнеге жолукмак, бизге толук маалымат айткан жок, бирок барып жолугам деген сөздү укканбыз биз. Ошентип үйдөн чыгып кеткен. Сиз мындайча айтканда, мыйзамдуу өкүлү катары бардык иштеринде жүрөсүзбү? Ооба. Мен мыйзамдуу өкүлү катары бардык иштеринде жүрөм. Ошол азыр шаарда мен гана болуп, башкасы ошол башка туугандарыбыз караколдо болгондуктан, жетебизде болгондуктан ошол мен ушул иштердин аркасында чуркап жүрөм. Ошол талап кылып, акыйкат чечим чыксын. Мен ушул кайрылуум Садар Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич жана болгон эле бийлик өкүлдөрү жана сот өкүлдөрүнө, ошондой эле ИИМ кызматкерлерине айтат элем. Өзүңүздөрдүн деле карындашыңыздар бар, өзүңүздөрдүн деле эжеңиздер бар. Бир үйдүн чырактай кызын мынтип зөөкүрлүк менен өлтүрүп, еще алып келип ыргытып, кийин дагы бирөөнө залакасы тийип калбаш үчүн мен силерден суранат элем, ушул зөөкүрдү пожизненно өмүрүнүн акырына чейин ушул түрмөдө 4 стенанын ортосунда өткөрсүн деп. Акыйкат
ушул сот чечими жана ошондой эле тергөө чечими болгон жеринен акыйкаттык менен таза так жана ошондой эле баардык иштер кандай болсо ошондой бүтүрөрүн сурайт элек. И ошондой эле сот мет экспертиза вот азыр карындашыбыздын сөөгү моргдо жатат, ошо сот мет экспертизадан дагы суранарбыз. Ошол сөөгүттү жакшылап иликтеп, жакшылап карап бериңиздер да. Ал эми аталган иш боюнча Ысык Көл облустук милициясы мындай деди. 2025 жылдын 27 сентябрь күнү Жети Көз районунун Барскон айылынын тургуну 1985 жылы туулган арыз менен кайрылган. Арызында 2008 жылы туулган кызы М.А. аттуу кызы Каракол шаарына курбу кызыныкына барып келгенде чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты Жети Көз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталган. Текшерүүштөрү башталган. Текшерүүштердин жүрүшүндө алынган маалымат боюнча Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында 1984 жылы туулган АК аттуу жаран кармалган жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшерүүштердин жүрүшүндө М.А. аттуу жаранды күч колдонуп зордуктап өлтүрүп салганы аныкталган. Азыркы учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, шектүү катарында кармалган АК аттуу жаран 96 берененин негизинде камакка алынды. Сереп ТВ телеканалы маркумдун каза болгонуна байланыштуу жакындарынын аза кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтабыз.